алейкум. Мына алгачкыда грамотабызды тапшырган турабыз. Бул жерде бул балдарды биз баса айтыш керекпиз. Анткени бул Кара Көл шаарындагы эң биринчилерден жана жалгыз да булар. Ушул пандемия убагында мобильный группага өздөрүнүн каалоосу менен келип, өздөрүнүн ыктыярдуу каалоосу менен келип, мобильный группа түзүп, ушул балдар ооруган адамдарды, адышка болгон адамдардын үйүнө барып, кислородный концентрат менен барып, адышка болгон адамдардын үйүнө барып, ушул адамдарды пульсоксиметр менен сатурациясын текшерип, ушул кислородный концентратты берип, жакшы абалга келтирген учурлары болду, чалуулар көп болду. Анткени ушул көп адамдар берде оорудан коркуп үйүнөн чыкпай отургандар болду. Ал дагы туура, аны туура эмес дебейбиз. Бирок ушулар адамдар, мынакей ушул балдар 2 мектептин 92-лери, Аллах разы болсун силерге, ушулар ушундай учурда кайдыгер карабай, мындайча айтканда, булар өзүлөрүнүн жанын отко салып, коркпой, үркпөй барып, ушул ооруткан адамдарга өздөрүнүн жардамын көрсөтүп турушту. Булар эң биринчи первая помощь деп коет, эң биринчи жардамын көрсөтүп турушту. Бул балдарды биз баса белгисек болот. Бул балдар үлгү балдар. Балдар, силерге Аллах разы болсун. Ушул чоң ишти алып, мойнуңарга алып, ошол ишти такаткарып бердиңер. Ар дайым ушундай жакшылыктардын үстүндө жүргүлө, ар дайым ушундай патриот болгула. Аллахым үй-бүлөлөрүңө тынччылык берсин, аманчылык берсин, береке берсин. Ушу силердей балдар менен биз сыймыктанабыз. Силер үлгү болгула башка поколение. Чоң рахмат.